Барыңарга салам. Меня зовут Салтанат Кудайбердиева. Менин атым Эндрю Уиллер. Я обычный журналист и скромный аналитик. Мен болсо, жөнөкөй америкалык жигитмин, Бишкекте география сабагын үйрөтөм. И нас, как ни странно, объединяет желание познать Кыргызстан. Тактап айтканда, уникалдуу азыктары жана тамак ашы аркылуу билгибиз келет. Поэтому мы рады приветствовать вас в новом увлекательном проекте «Вкусный Кыргызстан». Вкусный Кыргызстан. Очень вкусный Кыргызстан. Кызыктуу маалыматтар, даамдуу азык-түлүк, өзгөчө өстүрүлгөн айыл чарба продукциясы, башкача тамак акмалары. Да, это все, что попадает в наше поле зрения. Гастрономия, ар бир аймактын тамак жазган стили болуп саналат. И по итогам нашей поездки появится новая гастрономическая карта нашей страны. Чок. Вкусный Кыргызстан. Вкусный Кыргызстан. Самду Кыргызстан. Вот скажи мне, Эндрю, какие национальные блюда нашей страны ты знаешь? Манты, бешбармак, лагман. Ну смотри, большинство из них относятся к национальной кухне других стран. Ошондуктан мага аябай кызык болуп турат. Кыргызстанда да эмнени кырсам болот деп. Да, не будем больше томить наших зрителей и начнем наше путешествие. Биз Бишкектен Жикары менен Чуй областы болот да. Да, ну ты знаешь, у нас очень мало времени. Надо будет получить информацию у местных жителей. И аны барганда көрөбүз да. Ну все, тогда поехали. Мы в поисках, знаете, прямо уникального, которого нет ни в одной области нашей страны. Это есть только в Чуйской области. Это что может быть? Это сахарная свекла. Да. Может, вы нас туда сначала повезете? Ну, с удовольствием мы вас свозим. Свозим на поле. Посмотрите. Это далеко от Бишкека? 30 километров. 30 километров, да. И вот сейчас непосредственно вы попадете на поле, посмотрите, как растет эта свекла. Ну, еще, конечно, до копки далековато, но, по крайней мере, вы увидите, как она растет. Может быть, вы ее как-то по-другому выращиваете, технологию уникальную, может, используете? Есть такое? Я не могу эти компетентные, это вещи такие, которые я не сильно владею этими вещами. Ең қызығы Альберт азыр білбейді екен, қандай уникалды технологиясымен бұл қызылша өстіріледі. Бірақ бара көре аласыңар деп айтты бізге. Мақұл. Сондықтан Көрелі. күтелік жақын еле қалды негізі. Так, аяқтағы үй білімінен чоғы жашағым. Анан күнүнө алар менен сүйлөштүм. Анан да аерде англисче сүйлөгөндөр аз. Ошо жерде башкалар менен байланышкым келсе, анда кыргызча сүйлөшүм керек болчу да. Он говорит о том, что он преподавал английский местному населению, а те, в свою очередь, обучали его кыргызскому, языку. И он жил прямо в деревне, прямо вот в семье. И 2 года, ну это такая очень хорошая, мощная практика. Ему удалось очень хорошо освоить язык, подтянуть его. Здорово. То, что у многих, здесь не получается. Да, я 50 лет прожил здесь, я не владею языком. А вот Эндрю освоил. Можете себе такого представить? Здорово.
Вы шокированы, смотрю. Я Да? в шоке, просто действительно в шоке. Нарынға барсам ешкім таң қалбай. Бішкекте жүрсем ушундай. Если бы в свое время нам преподавали бы точно так же кыргызский язык, мы бы тоже, конечно, владели бы. Но в то время, когда была, ну как, Советский Союз, Да. тогда не так, языки как-то не владели. Андрю, вы откуда? Из Америки. Какая разница между Америкой и Кыргызстаном? Айырмайны от, ушундай ба? Разница. Ну, Разница. люди, Люди, блуди, ушундай. отношения между людьми. Да. Негизги, мисалы үчүн, мен нарында 2 жыл жашагам. Анан аерде эл аябай меймандос жана эмнеси жок. Чети жок десем туура эмес болот, бирок мисалы үчүн Америкада эгерде конокко барсаңыз, анда уруксат сураш керек, анан бир күн эртерээк сураш керек да. Нарында болсо каалашыңча барсаңыз болот. Андрю, это специфика нашего народа. Это в самом деле гостеприимство, это заложено в этом народе. Вот это вот город Шапоков, Ага. и именно сахарный завод по переработке сахарной свеклы находится вот здесь. Буквально вот здесь, 500 метров. Мы сюда после полей, наверное, да, вернемся? А мен болсо 2 жыл мурда Шапоковдо жашагам. Бирок кант жасайт экенин билген эмесмин да, такыр. Ошо бул абдан кызык болот. А эмнеге эч кимден сураган эмесмиңер же кандай? Жок, эми аякта айыл чарба ушундайлар жөнүндө билген эмесмин, анткени мен жаңы эле Кыргызстанга келгем. Ошо кыргыз тилин билген эмесмин, анан маданиятына, кыргыз маданиятына, салтына ушундай так тамагына ушундайларга көнүшүм керек болчу. Аякта жашаганча мен бул тамак каяктык тамак ушундай сурагам. Мен кант жөнүндө ойлогон эмесмин так. Бирок сурашым керек болчу. Азыр көрөбүз эми фабриканы, сонун болот. Атыңыз кем? Доктурбек. Yok Durбек. Докторбек. Аты мен Дурбейлер. Так, бұл Алберт. Атыңыз кем екен? Durбек. Нурбек. Кендір. Так, биз ушул жакка келгенбиз, анткени кызылчанан кант жаз алышы жөнүндө билгибиз келет негизги. Эмнеси уникалдуу деп ойлойсуз? Эмнени? Кызылчаны боюнча. Кызылчаны боюнча эмнеси уникалдуу? Азыр келет. Азыр неме специалист келсинчи айтып берет. Баарын айтып берет. Сиз Өзүңүздүн оюңузча? оюңузча ошо Чүй областында эле өстүрүлөт да бул өсүмдүкчү? Ооба, ошо чүй өрөөнүндө эле неметилет, өстүрүлөт. Бирок илгерки маалда тиги көлдө деле нарында таласта бар бир аз. Бирок таякта азыраак. Бирок эң көп өстүрүлгөн бул Чүй Чүйдө эле. Көбүнчө сушакта. мындай бренди болуп эсептелет деп ойлойсуңарбы ушу Чүй областынын бренди болуп? Эми ошентип деле койсо болот. Кызылчаны. Бу жерде баары эле өстүрүлөт, бүт продукция бар, бүт баары бар. Бу жерден кызылча бар. Бул айыл өкмөттө 260 гектар кант кызылчасы эгилген, сахарный свекла. Экспортко чыгып атат, мына сахарларыбыз чыгып атпайбы экспортко.
Да, сейчас, наверное, многие задаются вопросом, а при чем тут поля? Ведь мы составляем гастрономическую карту нашей страны. Когда мы говорим о гастрономии, об устойчивой гастрономии, во внимание берется все. Во всяком случае, так считают эксперты. Все, начиная от того, откуда ингредиенты, как выращивается продовольствие, и в конечном итоге, как готовое блюдо оказывается в наших тарелках. Bizde Kırgızstanda kızılça suvat menen aytkanda orusça arashenya menen ayrılmanat. Көп жерлерде, кайрак жерлерде өстүрүлөт. Бизде бирок эмеде сугат менен өстүрүлөт. Бул айрылмасы. Ысык болот, кургакчылык болот. Ошон үчүн сугат менен өстүрөбүз биз. 15-16 min gektar, en çok gök 18 min gektar sevilgen bir жылы. Burada düşündülük az bolçu hazır. Dıyxanlar үйрөндü. Dıyxanlar hazır үйрөнгөндөн кийин жакшы да түшүм алат. Бар dıyxanlar ким 100 tonna, 120 tonna da alат гектарынан. На самом деле в Чуйской области есть все условия, чтобы из года в год собирать высокий урожай сахарной свеклы. Этому способствует климат и почва. Свекла как культура, как растение, у ней свои требования есть к условиям роста. Температура выше 5 градусов, плюс выше 5 градусов, плюс выше 10 градусов, которые благоприятствуют развитию, росту. Тоже достаточно дней, около 7 месяцев у нас даже получается, 6-7 месяцев. Вот это все в сумме благоприятно для развития. Благодать от того, что земля, она отзывается на труд человека, который он вкладывает в эту землю, и он его с благодатью, с благодарностью отдает. Вот так. А по плодородию почвы, конечно, они несравнимы с самыми плодородными почвами, которые имеются вообще в мире. Но этого плодородия, допустим, содержание всяких элементов, содержание органических веществ достаточно для того, чтобы возделывать почти все культуры, которые имеются у нас в обиходе. Айтсаңыз да, биз эмнеге кант заводуна азыр баратабыз? Бияка алып келген себеби единственный завод, единственный эмес, экөөнүн бири Чүй өрөөнүндө по переработке кызылчанын. Ошон үчүн ошол себептен бияка алып келип азыр көрсөтөлү деп атабыз. Уже келдик окшойт, э? Достор, биз кант заводуна келдик. Ичи кандай болот экен көрүп чыгалы. Мы прибыли сюда по рекомендации местных жителей Чуйской области. Они позиционируют этот завод как завод, который производит уникальный продукт Чуйской области. Как вы думаете, почему? Значит, наш завод является крупнейшим сахаропроизводителем Чуйской области. Уникальный, потому что сахар, он идет во все, допустим, производства для нашей жизнедеятельности.
сахар, который мы только начали получать, и затем после сезона первый пустили, после остановки, когда еще все оборудование обмывалось, зачищалось. И в производстве, в конце концов, вот получили вот такой белый сахар. Значит, коричневый – это потому, что завод очень долго простаивал, 15 лет. Оборудование кое-где, еще как бы обмывалось, оно это обмылось, поэтому первый коричневый сахар, потому что все технологические трубы, оборудование, оно все очищалось. Бұл шекер өзгөчө окшойт анткени так. Ал кичине кезе керек экен, башка жерден майдараак болот, ошо таң калычтуу да. Сахарная отрасль была одной из ведущих отраслей Кыргызстана, и в советские времена наша страна не только полностью себя обеспечивала сладким продуктом, но и экспортировала семена этой культуры в другие страны. Бұл жерден қант болып кеткен дағынан кесек-кесектері мореки тордон, да, мореки. Да, комочечки отделяются. Тордун үстінде қалат екен да, майдалары, қарасаң? Майда болып қалғанда түшет да, Да, майдалары оның арасына кіріп кетеді екен да. Жақсы солында. Так, бирок кызылча кант тип эмек, кант болуп кетет. Кызылча деген майдаланып, кесилип, суга кетет экен, судан сироп болот экен биринчи. Сиропту сүзүп алып, анан ошо кара кургатат экен. Да, мы его делаем пересыщенным. Да, кургаткан нерседен анан шеке чыгарышат экен да. Сладости, маленькие радости нашей жизни. На самом деле без них очень грустно. Поэтому нам очень приятно, что главный ингредиент, который используется для изготовления наших любимых лакомств, производится в Кыргызстане, а именно в Чуйской области. Знаешь, Салтанат, вот все, что ты кушаешь, сладкое, торты, пирожное, печенье, все производится из нашего сахара. Наш сахар очень вкусный продукт. Он используется и деткам, в молочной кухоньке, он используется и у нас на тоях везде, потому что он прибавляет веселье, он добавляет ум, так что без всяких добавок кушайте наш чуйский белый сахар. Мен биринчи жолу Кыргызстандын заводуна келишим. Аябай кызык болду. Азырга чейин мурунку ыкма менен советтик ыкма менен кызылчадан канты өндүрүп атканы мени таң калтырды. Абдан кызык болду, анан менде башкача жылуу сезим пайда болду. Ал эми азыр достор, саякатыбызды уланталдык. Биз эми Чуй область боюнча өзгөчө тамак, уникалдуу тамак издеп жүрөбүз. Сиз жарым берип кое аласызбы? Кайерге барып кирсек болот деп. Уникалдуу тамак, Кыргыздын уникалдуу тамактарынан ба? Да. Кура кыргыз тамак. Эми бир таанышым бар, жазайт. Уникалдуу кыргыздын жакшы бир. Эгер кааласаңыздар апарып көрсөтүп көрөйүн. Суранам. Таанышыңыз кайерде турат? Эми бул болсо Сокулук районунун жакынкы Арал деген айылында турат. Ооба, бир байкебиз ушу Кыргыздын нукура тамактарынан жасайт. Анда биз сиз менен барсак болобу? Барсаңыз жүрүз, көрсөтүп берейин. Айли, рахмат. Атыңыз ким, байке? Атым Жеңиш. Атым Жеңиш болот. Таанышканга күнчүтамын. Сокулук районунан жашайм ушул жакта. Кандай тамак жасайт да? Эми Кыргыздын нукура тамагын. Мисал үчүн? Мисал үчүн көп нерсе каптетет эмеспи? Да. Капчондой кылып жасайт. Ошо биздин ногу күрдүк дегенибиз бар Кыргызда. Ошону күрдүктү
компетентип жана жакшылап жасаган эң биринчи жасаган киши ошол киши. Кааласаңыз ошол кишиге алып барып көрөлү. Ал киши байке көрсөтүп берет деп. Жакшы. Кыргызстан боюнча ошол байке эң биринчи жасаган байке ошол. Макул болсоңуз көрсөтүп келейин. Макул? Так. Албетте кеттик канда. Атыңыз ким дедиңиз? Эндрю атым. А сизчи? Менин атым Жеңиш. Жеңиш. Куричтан. Сиз каяктан келдиңиз? Мен Америкадан келгем. Америкадан. 3 жыл болду го? 3 жыл болду. Волонтер болуп келдиңизби? Ооба, волонтер болуп келдим. Анан нарында 2 жыл жашап жүрчүмүн. Азыр болсо Бишкекте мугалим болуп иштейм да. Ким болуп? Мугалим. Мугалим болуп. Географиядан. Бизде азыр бул жол Бишкек Ош жолу деп коет бул жолду. Азыр реконструкция жүрүп жатат ушул жерде. Азыр оңдоо иштери кичине андай орусча айтканда неудобство болсо кечирим сурайбыз. Эчтеке болбой. 1-2 жылдын ичинде Кудай буйрса бүтүп калат деп атат болмусу. Айылда маалымат берип кетейин. Көп улут өкүлдөр жашайт. Орус, кыргыз, тажик. Ошондуктан улуттук тамактар көп деңизчи. Улуттук тамактар көп ошондон кийин. Бул жердин калкынын саны 1400 киши жашайт. Бул айылда, ушул айылда. Часто нашу национальную кухню называют насыщенной и жирной. И следующий продукт как раз-таки из этой серии – курдюк. Хвост, в котором содержится очень много сала. Ну, если точнее выражаться, это жировое отложение в области хвоста овцы специальной породы. Саламатсыздар. Сразу келіп татпаштадыңар ғой, алып шығып көрсетіп мінекен, бұл қайықтан келді бұл бала. Өзім болса Америкадан келгем да. Америкадан келдің бе? Қырғызстан салтын көрсетіп берейін бе? Суранам. Ай момент. Мақұл. Союз талқағандай 10 жыл ет саттым. Ал ошол ет сатып жүрүп, жанагы копченый үмүтүлгөн ишталган куйрукту ошол ойлоп чыгарган киши менмин. Анан кандай башталат ошону мен силерге көрсөтүп берейин. Эндирүү тияктан келип туруп, ушунукун ошол куйрук кайсы эмеден чыгат, кайсы жерден чыгат. Картошканы отурабын, картошка чыгат. Куйрук каяктан чыгат? Жүр. Куйруктан чыгат. Койдон чыгат. Кой қаншада? 1 жаш. 1 жаш? Ол мынча чоң бу? 1 жаштын ичинде мынча. Сени жакшы баксак сен да чоң болосуң. Сени жакшы багылбай калгансың, көрдүңбү? Аппар кичкенмен, аппар. Мынакей. Бул койдон мына куйругу. Эң сыйлуу тамак кыргыздар куйрук тартат койнокко барсаң. Сыйлуу онокко куйруктан тартат мынаудан. Анан bunun кантип даамдуу кылып жешин азыр көрсөтүп берейин. Жарайбы? Жарайт. Жараса жир эндир. Эндир жанагы койду көрдүңөр, куйругун көрдүңөр, Мына ошол куйрук мына момдой болот. Койду сойгондон кийин мына куйрук. Ушундайбы? Ушул куйрук болот.
куйрук свежий кезинде он аябай даамдуу болот. Анан 1-2 күн туруп калса даамы кетип калат да, мындай жегиликтүү болуп атат. Ошондон буну кандай абдан даамдуу кылып жеш деген ой пайда болуп, анан ушундан бир ветврач орус аял болот, ошодон сурадык. Кандай десем, как сало, туздап жесе болот депчи. Мындай алып тустайт. Эки жагына, аябай туздаш керек. Бул май. Эт болсо мынча туздасаң эметип кетет. Жей албай каласың. Бул май эчтеке болбойт. Май өзүнө керек тузду тартып алат. Мына туздалган куйрук 5 күн туруш керек. Шкафка эле мындай эле окот. Не в холодильник, холодильник эмес, мындай эле шкафка окот, болду. Жылуулук эгедим. Чыттанбайт. Чыттанбайт, туз уже эметип калды да. Баягы туздаган куйрук туздалды, 5 күн өттү, монтип туздалды. Туздалган куйрукту каптетедин астында, ыштардын астында. Биз мынантип лишний тузун мындай ашыкча тузду алып салабыз. Укам туура эмеспи билбейм, бирок негизги куйрук айымдарга берилет да, Айымдарга эгерде мындай устакандап тамак тартса, куймылчак тартат байбичелерге, кудагыйларга. Анан бул айымдар болсо жей албайт мындай майды. Айымдарга куйрук тартпайт, куймылчак тартат, куймылчак. Мынантип илеп биширасызбы? Мындай илебиз. Бул ыкманы өзүңүз ойлоп таптыңызбы? Ооба. Сиз молодец адамсыз. Мен антип эметип ыштайын дегенден кийин анан буну да ойлодум да, кандай эме идишке ышташ керек. Анан кийин куйрукту горячий копчение, холодный копчение деп коет, мустак копчение, ысык копчение. Анан могу каптеткенде бул ысык копчение. Эми болсо мына жерге кара калемпир кошот, кызыл калемпир кошот, чеснок аралаштырып, ким кандай жейм десе, кандай даамдуу кылып жейм десе, ошондой кылып. Коноктосоң столдун көркү, меймандос болот. Меймандос сыйга. Жакшы. Мындай даярдык болгондон кийин 2 ай, 3 ай болсо да тура берет, ушойдон бузулбайт. Холодильникте болсо же кандай? Холодильникте болсо, мындай салкыныраак жерде болсо да муну тоңдурбаш керек. Тоңгондон кийин бул капкат болуп калат. Да. Тоңдурбай жейт да,
эгерде холодильникке муздак жерге коюп койсоң, алып чыгып, 1 саатында эметкенден кийин жылуу болгондон кийин кесип, жумшаргандан кийин жейт да. Өт ысык келеді. Ысык. Бирок өтө дамдуу экен. Билесиз да? Рахмат. Аш болсун. Дамы башкача экен эми, башка тамактарга жетпейт эле да. Май дамданат, бирок анча эмес. Туз дамданат, анан калымпир дамданат. Анан ысыгы болсо да оозунда эле эриет да. Аябай жакшы. Чуйская область обеспечивает сельхозпродукцией 1/3 часть Кыргызстана. Одна из развитых областей нашей страны. Благодатная земля. Сары-Өзен, Золотая долина. Кандай десем, мына биринчи гүлдөгөнү ошо чоңураак болот дагы, анан кийинкилер көрүнүшпү, мына майдаланып барып, анан кайра экинчи берген урожайы биягынан өзүнчө гүлдөй берет дагы. Токтобойт, мына көрүнүшпү, мына бул биягынан гүлдөп келет дагы, анысы кайра чоң болуп кете берет. Бизге ошо майда болгондо өткөзүш кичине кыйын болуп калат, а болбосо чоң болгон сайын экспорт жыйынтыгы жакшы болот. Мунусун жада калсам, эртең эле болсо, кычкыл болот да, Жок, таттуу болот. Таттуу. Жеп көрүңүз, ушул кышалет болгон күндө да таттуу болот. Көрдүңүзбү? Таттуу эле да. А эгерде химикат колдонсок, биз бул даамын өзгөртөт. Кандайча? Даамын өзгөртөт, химикат кошкондо бул уже кычкыл болуп өзгөртөт. Таттуу эмес. Көрүңүз. Таттуу болуп көрүңүзбү? Ооба. Мен болсо бул жактан бир кызыктуу нерсе карап турам. Тетиги тоодон суу чыгат, анан Моякка жетет экен. Анан ушул жерден Клубникага жетет. Анан Клубника тарап кетет эле, ооба, Клубникага туруп кетет. Анан так ушул таш маштар менен токтотот. Анан керек болгондо алынат го да. Илгерки технология да? Бул илгерки технология го да. Суу кенендиктен ушундай эски менен сугарылат да, дыйканчылык. Европейский стандарт болгондо жана капельный орошение тамчы менен сугарганга алар суунун тартычтыгынан келбезет и каражатка аябай үнөмдүү болот. Сууга үнөмдүү эмес, а каражатка үнөмдүү. Запахын сезип атасызбы? Сиз азыр 1 саат жанында турсаңыз, ошол бойдон сиз Бишкектин тендерин түшсөңүз, Колпунай саткан киши экен деп сиздин жаныңызга жакындайт. Ушунча сиңет натуралдыгынан. Колпунай чүй облусунун уникалдуу азыгы деп эсептелеби? Ооба, чүй облусунун уникалдуу азыгы деп эсептелет. Эмнеге дегенде, тоолуу аймактары чүй облусунун бардыгы эле ушул Колпунай менен малина өндүрүп ушул менен көбү окот кылып ушул менен көбү өтөт. Бизде суу аба ырайы жакшы болгондуктан, таза жакшы болгондуктан ошо Россия, Казакстан аймактарына жөнөтүп ушул менен көбүнчөсү жумуш алектенет. Көбүнчөсү каражат ушундан табылат. Сатуучулар алып кеткендердин айтуусу боюнча, кайсы переулка, кайсы менен супермаркеттин жанына келип ачсаң, алып барган холодильниктен
кәдімгідей алыстан келіп, жытынан келіп, Кулмике ошол жерде Кыргызстандык бар экен деп алып кетип атышканга аябай кубанычтабыз да. Биз Чуй областы тууралуу саякатыбызды аяктаганы турабыз. Надо сказать, что Чуйской области необходимо посвятить целую серию передач, поскольку данный регион является самым многонациональным в Кыргызстане. Ар бир улуттун эң кызыкча даамдуу тамактары болот эмеспи? Поэтому мы не говорим прощай, мы еще сюда вернемся. Бүгүнкү күндүн саякатын жыйынтыктап, Чуй облусунун картасына бүт баары киргизмекмин. Анткени баары тең мага кызыктуу болду. Биринчи жолу көрдүм, анан да жеп көргөн мисалы үчүн мындай куйрукту жеп көрөлекпин. Анан да мындай процесс эми шекер жасаган процессти көрөлекпин да. Анан клубника деле жүрөгүмө жакын болот. Ошол үчүн бергилегим келет да. Я уверена, впереди нас ждет еще много интересного. Андан шек санабайм. Анда көрүшкөнчө бизден алыстабаңыздар. Биздин каналыбызга катталыңыз, лайк басыңыз, анан биз менен чогуу жүрүңүз.